Сиз дагы Instagram'dan 500 сомдон сатылып жаткан iPhone 11, 13, 14 телефонуна буйрутма берип алган жоксузбу? Бул шылуундардын кезектеги амалы болуп жүрбөсүн. Биздин редакцияга катталуучулардын бири интернет аркылуу телефон саткан iPhone China 07 онлайн дүкөнүн текшерип берүүнү өтүнүч менен кайрылды. Биз катталуучубуздун суранычын четке каккан жокпуз. Аталган баракча Кытайда өндүрүлгөн iPhone телефондорду онлайн буйрутма аркылуу сатып алууну сунуштайт. Сатуучулар иштөө убактысында көрсөтүшкөн. Аккаунт ачылгандан бери 19 пост киргизилип, акыркысы жакын деле жарыяланган. Эми бул баракчанын күмөндүү жагдайларын тизмектеп берейин. Биринчиден, сатуучу менен байланышуу үчүн телефон номерлери көрсөтүлгөн эмес. Алардын постторуна комментарий калтырууга дагы мүмкүн эмес. Ал эми жеке билдирүүбүзгө жооп ала алган жокпуз. Эң кызыгы, телефондордун баасы базар баасынан бир нече эсе арзан. Кадимки онлайн дүкөн сыяктуу бул баракчада деле кардарлардан келген пикирлер өзүнчө жайгаштырылган. Бирок биз аларды текшерсек, фейк болуп чыкты. Мисалы, бул сүрөттү Яндекс издөө системасы аркылуу текшерсек, буга чейин ал festimacheckit.ru деген сайтка чыккан экен. Ал эми бул телефондун сүрөтүн Бишкекте телефон аксессуарларды саткан New Network KG баракчасы 11 мартта жарыялаган. Mobile Store KG арзан телефон менен элди азгырган дагы бир аккаунт. Ал дагы Кытай өндүргөн iPhone'дун түрүн 500 сомдон сатыкка чыгарган. Баракчанын 15 миңге жакын катталуучусу бар. Иштөө убактысын жана телефон номерин көрүүгө болот. Бирок биз бул номер аркылуу сатуучулар менен байланыша алган жокпуз. Сиз чалган абоненттин аппараты өчүрүлгөн. GetContact тиркемеси аркылуу номерди текшергенибизде iPhone деген ат менен сакталыптыр. Дүкөндүн ишмердүүлүгү тууралуу колдонуучулардан терс пикирлер калтырылган. Анда кардарлар акчасын которгондон кийин сатуучулар телефондорун жөнөтпөй, тескерисинче аларды блоктоп салганы жазылган. Мындан тышкары колдонуучулар сатуучуларды шылуундукка айыптаганын көрүүгө болот. Кытай сайттарында iPhone 15 Pro Max үлгүсүндөгү телефондор эс тутумунун көлөмүнө жараша 90 миңден 150 миң сомго чейин сатылууда. Кытай iPhone'дун клонун чын эле чыгарат. Бул тууралуу ачык булактарда маалымдалган. Бирок анын баасы 500 сомдон бир нече эсе жогору. Мисалы, iPhone 14 Pro Max телефонунун клону $72 же 6500 сомго бааланган. Жыйынтык 500 сомго телефон сунуштаган iPhone China 07 жана Mobile Store KG баракчалары шектүү. Алардан сак болууну сунуштайбыз. Ал эми укук коргоо органдарына тиешелүү чараларды көрүүнү өтүнөт элек. Бул видео тууралуу пикириңизди калтырыңыз. Биздин каналга катталып, такталган гана маалыматты алыңыз.